Таласта онкологиялык илдеттер менен күрөшүү боюнча илимий кеңешме өттү. Жыйынга Бишкектин белгилүү борборлорунун адистери катышып, аймактагы дарыгерлер менен тажрыйба бөлүштү. 27 миңдей бейтаптар катталган онкологиялык оору боюнча бүт республика боюнча. Анын 6,5 миңдей биринчи жылы келип көрүнгөндөр. Бирок дерекке каршы ошолордун 50%-дан көбү 3,5 миңдей каза табышат. Бул көйгөй эмнеден жаралат? Кеч кайрылышуу, профилактический осмотрга барбайт. Ошол менен онкологический оорулар көбөйүп жатат. Мындайда онкология дегенде бул негизинен өзү мындайда трагедия. Анан тилекке каршы мынакей илимпоздор дагы айтып атат, келген немелер дагы команда айтып атат. Бул жерде мындайда региондордон адамдар келет леченияга, бирок тилекке каршы 3-4 стадияда келип атат да, уже запущенный стадияда, когда им помочь уже очень трудно деп атат да. Ошондуктан биздин эң негизги задачабыз бүгүнкү күндө эл менен катуу иштеп, кадр жетишсиздик болсо дагы, бирок болгон кадрларды ошол онкологический настороженность боюнча мындай потенциалын жогорулатып, жеңил стадияларында ушул илимпоздор, ушул биздин ушул Бишкектен келген коллегалар айтып атат, дарыласа болот деп. Талас облусунда өткөн жылы 180 адам рак илдетине чалдыккан. Элет элинин арасында биринчи орунда ашказан, андан кийин өпкө рагы, кийинки орунда аялдардын көкүрөк рагы турарын айтышат дарыгерлер. Жылдан жылга онкологиялык оорулар күчөдү. Бул бир жагынан алып караганда диагностиканын жакшырышы деп айта турган болсок, экинчи жагынан ошол биздин экологиялык шарттардын өзгөрүшү, ошол менен катар эле тамак аштарды туура эмес колдонуу же болбосо ашыкча ичүү, фастфудтардын көбүрөөк колдонулушу, ошондой эле газдалган суулардын көп колдонушу дагы бирден бир себептер деп айтсак болот да. Андан тышкары ошол эле вирустук инфекциялардын да көбөйүшү бул рак ооруларынын көбөйүшүнө өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Анан бүгүнкү күндө биздин Талас областында проект менен 19-жылдан бери ошол айымдар арасында жатын моюнчасынын рагын, ошондой эле эмчек безинин рагын эрте диагностикалоо иш чарасы жүргүзүлүп жатат. Бизде атайын кольпоскоп аппараттары дагы иштейт. Талас шаарында, ошондой эле Кара Бура районунда, Бакай Ата, Манас райондорунда иштеп атат. Адистер илдеттин алдын алуу үчүн маалы менен текшерилип турууну сунуштайт. Ал үчүн аймактарда шарт да бар. Дарыгерлер туура тамактануу, сергек жашоого өтүү жана үзгүлтүксүз медициналык кароодон өтүп туруу менен бир гана онкологиялык эмес, кайсы гана дарт болбосун алдын алууга мүмкүн экенин эскертет. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.